Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kur'an'da okup, oy жүгүртүп, акыл калчап окуудагы 15 пайданы алабыз. Kur'an'dan окуудагы негизги максат ой жүгүртүп, акыл калчап, маанилерин түшүнүп окуу ушул негизги максат. Жана ошо түшүнгөндөн кийин, билгенден кийин ошол нерсени жашообузда амал кылуу. Аллах Таалам Kur'an'да айткандай: Kitabun anzalnahu ileyke mubarakun liyadabbaru ayatihi ve liyetadakkara ulul albab. Biz сага бул берекелүү Кур'ан китепти, анын аяттарын акылдуу адамдар түшүнүп окуш үчүн жана андан акыл насаат алыш үчүн түшүрдүк деп айткан. Бул Кур'андагы сыр, Кур'андагы гоя, максат деген тек кананын жаттап калыш же жөн эле окуп коюш эмес. Ооруларга шыпа үчүн окуп коюш, же болбосо өлүктөргө окуп коюш. Бул максатта түшкөн эмес Кур'ан. Кур'андан түшкөн максат ага амал кылып жашообузда, аны мыйзам кылып өзүбүзгө келген буйруктарын аткарып, тыйгандан тыйылуу. Мына ушул нерсе негизги максат. Адамдар бул Кур'андан түшкөн максаттарды билбей алыстаган сайын ушундай абалга жетет. Бул дагы бир кыямат кайым белгилеринен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерин биринде айткандай: "Сайахруджу аквамун мин уммати яшрабунал Кур'ан кашурбихимил лабан." Менин үммөтүмөн ушундай коомдор чыгат, топтор. Алар Кур'анды кайдимки сүттү же айранды ичкендей ичет деп. Бул деген сөз эч кандай ой жүгүртпөй эле, жана сүттү айранды чайнабай эле уртагандай эле, ошондой эле эч кандай акыл калчап, ой жүгүртүп, ойлонуп, эмне деп атат Алла Таалам, эмнеге буйруп атат, эмнеден тыйып атат, кайсы нерсеге чакырып атат деген андай ой жүгүртүүдөн алыс болот дейт. Ибн Таймия рахимахуллах шейхул ислам сөзү бар: Al-qira'atu qalila bitafakkur afdalu minal kathira bila tafakkur дейт. Аз болсо дагы ой жүгүртүп окуу, пикир кылып окуу жакшыраак, көп окуп, бирок ойлонбой эле, маанисин түшүнбөй эле, пикир кылбай эле окугандан көрө дейт. Бул нерсе сахабалардан дагы келген. Имам Ахмаддан кабар берет, айтат, суроо берип: бир адам курсагы тоюп, ва актара сола ва сиям, курсагы тоюп ошол намазды көбөйтөт, орозону көбөйтөт, кийин ал эми бир адам бар, аз жейт, бирок анын андай көп намаздары, көп орозолору, көп нафилдери жок. Бирок ал ой жүгүртүп окуйт да. Аз болсо дагы, аз окуса дагы ой жүгүртөт. А тигил адам курсагын тойгузуп, көп окуп, көп намаз окуса дагы, бирок ал ой жүгүртпөй эле окуйт. Кимиси жакшы дегенде, аз болсо дагы акыл калчап ой жүгүрткөн жакшыраак деген. Ошон үчүн белгилүү сөздөр бар салефтарда: тафаккуру са хойрун мин кыямил лейла деп. 1 саат ойлонуп коюу, ой жүгүртүү бул бир түндүк ибадаттан артык деп. Шейхул Ислам ошону айтып атат: фараайту хада индаху афдал лил фикр. Мына ушул нерсени мен туура деп көрдүм, эң жакшы, артык деп көрдүм деп. Вал матлубу минал Кур'ан хуа фахму маанихи вал амалу бих. Кур'андагы негизги талап бизде маанилерин түшүнүү жана амал кылуу. Фа ин лам такун хади химма, эгер ушул максат болбосо, ушул гам болбосо, аны жаттап алса дагы ал адам илим ээсинен жана диндеги талапты аткарган болуп саналбайт дейт. Ошон үчүн бул Кур'ан жеңил, Кур'ан жеңил. Кээ бир адамдар ойлойт экен, ушул Кур'ан бул жөн эле өлүктөргө окулат, анан дем салынат, анан биз түшүнө албайбыз, бул акыл калча албайбыз, ой жүгүртө албайбыз, ага жакындасаң капыр болуп кетесиң. Мына Ибн Аббас радыйаллаху анху айтат, Кур'андагы баяндар, тафсири 4 түрлүү болот дейт. Бир бөлүгү бар, аны арабтар сөзүнөн эле түшүнөт дейт да. Айтканда, ар бир араб тилин билген адам сөзүнөн эле түшүнөт дейт. Бир бөлүгү бар, ва тафсирун ла ю'дар ахадун bijahlihi. Эч ким ал жерден үзүр берилбейт, түшүнбөй калды деп. Ал адам кандай болбосун деңгээли. Эмнеге? Себеби ушунчалык ачык. Зына кылбагыла, сүткорлукка жакындабагыла, намаз окугула, зекетти бергиле, эмне берге баян, тафсир керек бул нерсеге. Ачык айкын айтылып атпайбы? Мына ушундай ачык айтылган аяттар бар. Ал жерде эч кимге үзүр берилбейт. Бир бөлүгү бар тафсир. Ал жерде тек ана ошо алымдар билет, алымдар баяндап берет. Дагы бир бөлүгү бар, тек гана Аллах билет. Ошон үчүн Кур'анда ар бир адамдын үлүшү бар. Шылтоо кыла албайт экен, мен түшүнө албайм, биле албайм дей албайт экен. Ошон үчүн Кур'анды биз окуп, акыл калчап, ой жүгүртүп, күнүндө аз болсо да окуп турайлы туугандар. Мына ушул Кур'анды окуп жүргөн адамдарга кандай бир пайдалар бар. Кыскалап токтолуп кетели, бир 15 пайда.
Биринчи пайдасы, Аллах Таалам сени жана пайгамбар саллаллаху сени жакшы көрүшүн кааласаң, кыямат кайымда пайгамбар саллаллаху шапаатына дуушар болуп, ага жакын ээрчиген адамдарынан болгон келсе, Аллахтын чыныгы сүйүктүү кулдарынан болгон келсе, Куран көп окутуш керек. Силсилат сахихада Шейх Албани келтирет, хадис хасан: "Ман сарраху ан юхиббаллах ва расула фалиякра фил мусхаф" дейт. Ким кааласа Аллах жана Аллахтын элчиси аны жакшы көрүшүн каалай турган болсо, анда бул Куранды окусун деп келет. Экинчи пайда, Куран окуп жүргөн адам бул дүйнөдөгү адашуудан жана акыреттеги бакытсыздыктан алыс болот. Куран окуп жүргөн адамга Алла Таала ушул нерсени кепилдикке алды деп Шейх Ислам Ибн Таймия келтирет. Такаффалаллаху лиман қара'ал Кур'ан ваттаба'a ма фихи алла ядил фи дунья ва ла яшқа фил ахира. Ким Куранды окуп жүргөн болсо, Аллах Таалам кепилдикке алды ал адамды. Бул дүйнөдө адашпайт жана акыретте бактысыз болбойт. Тоха сүрөсүндө айткандай Алла Таалам: "Фаман иттаба худая фала ядиллу ва ла яшқа." Ким бул хидаятты тафсиринде Куран деп келет, ээрчиген болсо, адашпайт жана бактысыз болбойт. "Ваман а'рада ан зикри фа инна лаху ма'ишатан донка." Ал эми ким жүз бурган болсо, мени эстөөдөн Курандан деп келет тафсиринде, ага караңгы жашоо бар, кор жашоо. "Ва нахшуруху яумал кыямати ама." Жана кыямат күндө аны сокур кылып тирилтебиз. "Кала рабби лима хашартани ама." "О Роббим, эмнеге мени сокур кылып тирилтиң? Окоду кунту басыра, мен көрчү элем го." Алла Таалам айтат: "Кала кадалика татка аятуна фанаситаха." Биздин аяттарыбыз келчү эле сага, сен унутуп койдуң. "Факадалика ал-яума тунса." Мына бүгүн дагы сен унутуласың деп келет. Мына ушул жерде Куран деп келет тафсиринде Аллах Таалам хидаят. Кимди ким Куранды окуп жүргөн болсо, бул дүйнөдө адашуудан алыс болот, акыйкаттын үстүндө болот жана кыямат кайымда бактысыздардан болбойт. Үчүнчү пайда Куран окуудагы нузулу рахматиллахи аля абдихи. Куран окуп турган кезде Алла Тааламдын райымы жаап турат ал адамга. Аллахтын райымында жүрөт дайыма. Араф сүрөсүнүн 204-аятында Алла Таалам айтат: "Ва ида кури'ал Кур'ану фастами'у лаху ва анситу ла'аллакум турхамун." Эгерде Куран окулса, кулак төшөгүн, уккун, кунт коюп уккун, "Ва анситу ла'аллакум турхамун." Силер Аллахтын райымына бөлөнүп каларсыңар. Аллахтын райымына бөлөнүшүңөр үчүн Куртуби рахимахулла муфассир айтат: "Ида кана хада саваб ли мустами'ил Кур'ан фа кайфа биталихи." Эгерде бул Куранды угуп жаткан адамга ушундай жакшылык сооп айтылган болсо, ал эми окуп аткан адамга кандай болсун дейт. Субханалла. Куранды угуп, кунт коюп уккан адамга ушундай Аллахтын райымы айтылса, ал эми кунт коюп окуп аткан адамдын абалы кандай болот? Ага кандай жакшылык болот? Төртүнчү пайда. Куран окуган адам, окуп жүргөн адамга мерес жүрөктөн арылууга, жүрөгү катып калуудан. Айрымдарыбыз арызданып айтабыз, ушул кантип жүрөгүм жумшартам, жүрөгүм ушул дават, Аллахтын аяттар, китептери сезбейм, таасир ала албайм жакшы, кантип жүрөгүм жумшартам дегендер. Мына Куран окуп турган адамга жүрөгүн жумшартууга, хидаяттарга багынтууга жеңилдик болот. Имам ат-табииндерден болгон чоң алым имам айтат: "Вахб ибн Вард деген рахимахулла, лам наджид шай'ан аракку ли хадил кулуб ва ла ашад истижлабан лил хак мин кираатил Кур'ан лиман тадаббара." Бул жүрөктөргө жумшактык келе турган, акыйкатка баш ийдире турган бул жүрөккө Куранды акыл калчап ой жүгүртүп окуудан да башка нерсени таба албадык дейт. Субханалла. Жүрөктөрдү өзгөртүүгө, жумшартууга, чындыкка, акыйкатка моюн сундурууга Куранды ой жүгүртүп окуудан дагы башка нерсени таба албадык дейт. Бешинчи пайда Куранды окуп жүрүүдө. Куранды окууда бул жүрөккө дагы шыпа жана денеге да шыпа. Жүрөк ооруларына да шыпа жана денедеги нерсеге да шыпа. Ибн Кайым рахимахулла айтат: "Лам юназзилуллаху субханаху ва та'ала минас сама шифаан кот а'амму ва ла анфа ва ла а'зам ва ла анжа фи изалати да минал Кур'ан." Кемчиликсиз Аллах Таалам асмандан мындай шыпа түшүргөн жок дейт. Кенен өтө пайдалуу, улук, таасирлүү бир ооруну жок кылууга Курандан өткөн пайданы түшүргөн жок деп келет. Дагы бир сөзүндө айтат: "Ма мин марад мин амрадил кулуб вал абдан илля ва фил Кур'ан сабилу далала ала даваихи ва сабабихи." Жүрөктөрдүн оорушуна, денелердин оорушуна кандай гана оору болбосун, ошол нерсе Куранда бар, көргөз берген.
анын дарысы кандай жана эмне себептен андай оору келгендиги. Субханалла. Ошон үчүн бул Куранды окуп туруу бул жүрөккө дагы шифа, денеге дагы шифа. Ибн Кайым рахимахулла айткандай, тилаватул Кур'ан та'мал фи амрадил фуат. Куранды окуп туруу жүрөктөгү ооруларга ушундай таасир берет, аны жоюуга. Кадимки жанагы балды жегенде денедеги ооруларга шифа берген дейт. Аллахтын жардамы менен. Табийиндердин белгилүү сөзү бар. Мисал. Кандай бул Курандагы шифа себебин айткан, дартын айткан десе, Иннал Кур'ан ядуллукум аля даикум ва даваикум. Куранда дартыңарды дагы, давасын дагы көргөзүп берет дегенде, ооруңар болсо бул күнөөңөр, ал эми шифасы болсо бул истигфар деп айткан. Мисал келтирип берген. 6-чы пайда. Куран окуп жүргөн адамга кантип Аллах Тааламга жакындайм десе, эң жакындоо жолу, кыска жол бул Аллах Тааламдын китебин окуу. Хаббаб ибн Арт рахимахулла айткан сөзү бар. Bir adam осият кылып, тақарраб илаллахи мастатата. Күчүң жетишинче Аллах Тааламга жакындагын. Ва алам аннака лан татақарраб илейхи би шейин хуа ахаббу илейхи мин каламихи. Билип алган сен Аллах Тааламга жакындай албайсың, тек кана ага жагымдуу өзүнүн сөзү менен гана деген. Аллах Тааламдын сөзү менен гана жакындай аласың деген. Бул Куран, Аллахтын сөзү. Ушул нерсе менен сен Аллах Тааламга жакындай аласың деген. 7-чи пайда Куран окуп жүргөндө убакытта берекелүү болуусу. Канчаларыбыз мына убакыт, күндөр, айлар, жылдар батып өтүп атат, жетишпей атам, үлгүрбөй атам, берекем жок деген адамдарга мына Куран окуп жүрүүдө убактында береке болот. Бул нерсе алымдарда белгилүү. Мурунку алымдардан айтканы бар. Куллама зада хизби минал Кур'ан задатил барака фи вакти. Канчалык мен Куранды көп окуган сайын ошончолук убактымда береке таба баштадым дейт. Ошону билгенден кийин валазилту азиду хатта балага хизби 10 ажза. Билгенне мен көбөйтүп кошо бердим ба. Муну 1 пара оккан болсо 2 пара, 3 парада окуп туруп, окуй берип 10 парага жетип калдым дейт. Окуган сайын башка иштерим үлгүрүп жетиши бергендиктен. Мурунку алымдар ошо шакирттерин дагы алыс жолдорго илим талап кылып узатканда дагы ушундай осияттар болгон. Акфир мин кираатил Кур'ан, Куранды көп окугун, таштабагын. Фа иннаху ятаяссару лака аллади татлубуху аля кадри ма тaqra. Сен канчалык Куранды окуган сайын ошончолук сага жеңилденет. Ошончолук илим алууң да жеңилденет деген. Мына ошол шакирттери, белгилүү адамдардын сөздөрү бар. Биз ушул нерсени тажрыйбада көрдүк илим талап кылып жүргөндө дейт. Канчалык Куранды окуган сайын ошончолук мага хадис илимин угууда, башка илимдерди угууда, түшүнүүдө мага жеңил болду. Жетишип баштадым деп. Ошон үчүн Куранды ар бир күнүбүздө калтырбай окуп туруу бул күнүбүздүн берекелүү болушуна себеп. Бул нерсе белгилүү экен алымдарда. Канчалык Куранды окуган сайын ошончолук адамдын жашоосу да берекелүү болот, күнү да берекелүү болот, башка нерселерге жетиши да жеңил болот. 9-чу пайда Куранды ой жүгүртүп, түшүнүп, акыл калчап окуган адамга бул дүйнөдө ызаттуу болот, кадырлуу болот, барктуу болот жана максатына жеңил жетет. Шейх Ибн Бас, Сауд Арабиянын мурунку муфтийи, чоң алым сөзү бар. Мындай дейт: "Ман тадаббарал Кур'ан талибан лил худа аззахуллах." Ким Куранды ой жүгүртүп, ушул хидаятына душар болоюн, хакты билейин, акыйкатты билейин деп талап кылып окуган адам, Аллах Таалам ызаттуу кылат дейт. Ва бассараху, ага илимди көргөзүп коет. Ва баллагаху мана, кыялына, максатына жеткизип коет. Аллах Таалам Куранда айткандай дейт, Исра сүрөсү 9-аят: "Инна хадал Кур'ан яхди лиллати хи аквам." Чынында бул Куран инсанды, адамды эң туура жолго баштайт деп. 10-чу пайда Куран окуудагы. Бул эң нафил бизде бар го, парстардан кийин эле кайсыл амал жакшы? Нафил менен сооп көп, кандай амалды кылсам нафилдердин эң жакшы болот деген сөздөр болсо, мына эң жакшы нафил бул Куран окуу экен. Ибн Раджаб рахимахулла сөзү бар: "А'дамма тахсулу бихи махаббаталлах минан навафил." Аллах Тааламдын сүйүүсүнө душар болуш үчүн нафилдердин эң улугу, эң жакшысы бул тилаватыл Кур'ан деген. Ва хусусан мa'tadabur, айрыкча акыл калчап ой жүгүртүп окуу. Жөн эле окуп салуу эмес, ой жүгүртүп, түшүнүп окуу ичинде. Дагы бир сөзүндө айтат: "Мин а'дами ма ютақаррабу бихи ал-абд ила Аллахи та'ала минан навафил." Аллах Тааламга жакындоонун эң улук жолу, эң жакшы жолу нафилдерде көп Куран окуу, угуу, пикир кылуу, ой жүгүртүү, түшүнүү, мына эң жакшы нафил дейт. 11-чи пайда Куран окууда. Бул Куран окуп, китепти карап, ой жүгүртүп, түшүнүү мурунку салафы солихиндердин адеп ахлактарынан болгон.
Имам Юнус ибн Убейдтин сөзү бар белгилүү. Кана хулукул аввалин, мурункулардын кулк мүнөзү болгон бул. Ан-назар фил масахиф, Куранга көз чаптыруу, Куранды карап жүрүү, Куранды окуу. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху сахаба, чоң алым сахабалардын, Куранды мыкты билген сахабанын сөзү. Адимун назар фил масахиф, Куранга көп назар салгыла деген. Көп адиму деген дайыма назар салгыла деген. 12-чи пайда, Куранды көп окуп жүрүү бул жүрөктүн тазалыгынан кабар берет. Куранды окуганда алыстоо, Куранды окуганда оор болушу жүрөктүн кирдешинен кабар берет. Куранды окуганда жеңил окусаңыз, ошодон рахат алуу бул жүрөктүн тазарышына себеп. Таза болушунан кабар берет. Усман ибн Аффан радиаллаху анху сахаба белгилүү сөзү бар. Шуабул иман ил-Байхақи китебинде келет. Радиаллаху анхунун сөзү: "Лау анна кулубана тахарат ма шаби'на мин калами Раббина." Эгерде жүрөктөрүбүз таза болгондо, Аллах Тааламдын сөзүнө тоймок эмеспиз дейт. Бул деген сөз Куранды окууда жадамак эмеспиз. Тоймок эмеспиз, чарчамак эмеспиз. Wa inni la akrahu an ya'tiya alayya yawmun la anzuru fil mushaf. Мага аябай оор күн болот дейт. Оор күн болот. Ушундай бир күн келип, ал күндө мен Куранды бетин ачып окуп калбай кала турган болсом, мындай күндү мен жаман көрөм дейт. Элес албай атат да, андай күндү болушу мүмкүн. Бир күн келет, ушундай күн өтөт, ал күндө мен Куран окубай калышы мүмкүн. Элестеткен эмес да, сахаба. Субханалла. Куранга бош болуп калсак, убакыт болуп калса эле Куранды ачып окуп, Аллах Таалам эмне деп атат, ошо ой жүгүртүп окуп, күндө калтырбай окуп, бул жүрөктүн тазалыгынан кабар берет экен. Эгер андайыктан алыстаган болсок, жүрөктүн кирдешинен кабар берет. Жүрөктү тазартайлы десек, көп Куран окуйлу. 13-чү пайда, Куранды көп окуу үй берекелүү болот. Куран окулган үй берекелүү болот. Үйдө береке болот. Ал үй жылдызга айланат. Субханалла. Бул дагы сохих хадистердин биринде келет. Шейх Альбани сохих деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва иннал байта ла ятла фихил Кур'ан." Кайсы үйдө Куран окулган болсо, фаятара ли ахли сама кама татара ан-нужуму ли ахли ал-ард. Кайсы бир үйдө Куран окулуп турган болсо, ал асманга кайдимки жылдыздай болуп көрүнөт дейт, асмандагыларга. Кайдимки жердегилерге асмандагы жылдыздар көрүнгөндөй дейт. Жерден асманда караганда жылдыздар көрүнөт го бизге. Ошол асмандагыларга да жерде жылдыз болуп көрүнөт экен, кайсы үйдө Куран окулган болсо. Мына чыныгы жылдыз. 14-чү пайда. Куран окуп жүргөн адамдарга Куран окуу менен жеңил болот, тилге жеңил болот, жүрөккө жеңил болот. Ошо кайрылуу окуу жеңилдик пайда болот. Ибн Хаджар рахималлахун сөзү бар: "Аллази юдауиму ала тилаватил Кур'ан ядуллу лаху лисану." Дайыма такай Куран окуп жүргөн адамга тили жеңил болот. Курандагы сөздөрдү айтууга, үйрөнүүгө, окууга. Келе Куран окуса баш ооруп кетет, уктап калат, ныксырап калат. Демес, жеңил болот Куран такай окуп жүргөн адамга. Ва ясхулу алейхи кираат. Куран окуу жеңил болот. Алем таштап койсо, фаида хаджараху сакулат алейхи кираа ва шаккат алейхи. Алем таштап кое турган болсо, ага Куран окуш оор болот, өзү таш көтөргөндөй. Оор болот дейт. Ошон үчүн буга постоянство керек. Дайыма Куран окуп туруш керек. 15-чи пайда, Ибн Аббас радиаллаху анхунун осуяты, насааты, акыркы пайда: "Ла тада тилава валау бил кайла." Аз болсо дагы окуп туруш керек. Аз болсо дагы. Ибн Аббас керек болсо эмне деп осуят кылган? "Ма ямна ахадукум ида раджаа мин суqиhi ау мин хажатихи фаттака ала фирашихи ау яқраа 3 аят мин ал-Кур'ан." дейт. Эмне силерди тоскоолдук кылып атат дейт. Базардан кайтып келдиңер, отура калып, же жамбаштай калып болсо дагы, төшөккө отура калып деле 3 аят болсо да Аллах Таалам китебинен окуп коштук. Эмне тоскоолуп атат силерге дейт. Ошон үчүн күнүбүздө Курандын бети ачылбай күн өтпөсүн. Мына ошентип аз окуп анан акырындык менен көбөйүп баштайт окуганыбыз. Анан Куран китебибиз чаң басып, полкада жатып, ушул ороз айында бир эле ачылып калган күндөр жатса, анан өлүккө окутулат, анан дем салганга окутулат деп, анан ошондой бир ырым-жырымдарга, той топуштарга, ушундай ызычууларга окулуп, бул Куран максаты бул үчүн түшкөн эмес. Куранды биз окуп, түшүнүп, акыл калчап, ой жүгүртүп, анын ичиндеги маанилерин билип, буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып, жашообузду ошол нерсе менен жашап, мына ошол үчүн түшкөн Куран. Анан бул 15 пайда деген уш нерсе менен чектелип калбайт. Бул китептерди окуп, мага топтолгон эле кичине бир пайда болбосо, Курандын пайдасы өтө көп. Бул жаттап калышка, түшүнүп калышка жеңил болсун деп иреттелгени кыска эле.